Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2015-жылы чыккан Ишеним аттуу тасманы көрөбүз. Бактылуу үй бүлөнү караңгы булут каптап, кызына айыккы селдет жабышып, ата-энеси кызын куткаруу үчүн колдон келген бардык аракетин көрө башташат. Анда эмесе ата-эне баласы үчүн эмнеге даяр экендигин көрүүгө камданып калсаңыздар, баштай берели. Что происходит, когда звезда перестает гореть? Тасманын башында жаш балдар буга чейин башка адам болуп өмүр сүрүшүп, өлгөндөн кийин кайрадан кичинекей бала болуп төрөлгөндүгүн айтып беришип, мурдагы жашоодогу аттарын дагы айтышып, жада калса жашаган үйлөрүн сүрөттөп дагы беришип жатышкан. Анткени жаш балдарды тасмага алып жаткандар адам өлгөндөн кийин кайра жаралышы мүмкүн деген теорияны изилдеп жатышкан болчу. Ошол маалда эле кадр алмашып, биз каарманыбыз Дэрил, аялы Джен жана алардын кызы Эбигейлдин келе жаткандыгын көрөбүз. Кичинекей кызга атын өчкүр жаман оору жабышып, ага химия дарылары бериле баштап, чачы түшө баштагандыктан аны кырып, жада калса каш кирпиктери дагы түшүп калгандыгын көрөбүз. Мындай сыноого туш болгон ата-энеси кыздын көзүнчө жылмайышып, ага ичиндеги дартын билгизишпей, кызынын көңүлүн көтөрүүгө гана аракет кылышып, бирок чындыгында жүрөктөрүнүн ыйлап жаткандыгы байкалат. Анан дагы каармандарыбыз кызынын көңүлүн чөктүрбөй, анын айтканын аткарууга аракет кылышып, буга чейин кызына уруксат бербеген нерселерди дагы уруксат берип жатышкан. Үй бүлө негизинен өтө бай эмес жашап, Дэрил мугалим болуп иштечү. Ал так эле өзүнүн кызына окшош окуучуларды окутуп жумуштан чыккандан кийин аялына көрсөтпөй өзү дагы шолоктоп ыйлап алып, бирок эркектиктен тайбай үй бүлөсүнө билгизбей, үйүнө барган мезгилде жакшынакай эле күлүп чайнап кирип барчу. Бул убакта Джендин апасы дарыгер болуп иштегендиктен каармандарыбызга келип небересин каралашып, кичинекей кыздын кайсы дарылары кайсы убакта берилет тактап берип турчу. Я лечу на Луну. Бир күн эле кичинекей кыз атасын таң калтырып, мен айга учканмын деген сөздү айтат. Анан дагы мен учуп бара жатып атайын космоско учуучуларга ылайыктанган жалаякты булгап койгонмун. Ушундай окуялар болгон десе, Дэрил бул сөздөрдү угуп ал нерсеге бирок көп деле маани берген жок. Бирок каарманыбыз маани бербегендиги менен кызынын сөздөрү анын эсинен такыр эле чыкпай, чындап эле космоско учуучуларга ылайыктанган жалаяктар барбы деп интернеттен караса, чындап эле бар экен. Ошондо гана Дэрил кызы бул сөздөрдү жөндөн жөн айтпай аткандыгын түшүнүп, тамактанып олтуруп калган кезде кызына суроолорду салып, негизи космоско ракета кандай учат билесиңби десе, кызы бардык нерсени так жана даана айтып берет. Анда Дэрил кызына айга кандай кылып кондуң эле, ошону айтып берчи десе, кызы мен айга конгонго жетишпей калганмын. Анткени учуп бара жаткан ракетада өрт чыгып кеткен деп айтып берет. Бул сөздөрдү угуп жаткан Дэрилге аябай кызык болуп, бирок аны аялы дүкөнгө жөнөтүп, каарманыбыз дүкөнгө барып соода кылган мезгилде дүкөндүн ээси Дэрилди тааныйт экен. Анткени алар жашаган шаарча өтө деле чоң эмес болгондуктан бардыгы бири-бирин таанышчу. Ошондуктан дүкөндүн ээси каарманыбыздын башына түшкөн мүшкүлүн билип, ал алган нерселердин бардыгын бекер берет. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Ошентип жашы уланып, Дэрил кечинде досу Митчеллге жолугуп экөө мончого барышып, эс алууга аракет кылып, бирок Дэрил кызын ойлонуп, ага эс алуу эч кандай деле рахат берген жок окшойт. Что это? Джерри подарил. Бир күнү дүкөнчүлөр кичинекей кызга салют белек кылышып, атасы аны кечинде жардырабыз деп жатса, Джен бул нерседен баш тартып, Эбигейл жетиде укташ керек. Андан көрө күндүз эле жардырал деп такыр эле болбой коет. Бирок Дэрил аялы уктап калгандан кийин кызын ойготуп, аны көчөгө алып чыгып, ана эмесе космоско учкуч Эбигейл жардырууну баштайлыбы десе, кызы жооп берип, ооба баштайлы, мен учкуч Джонсмун деп кыйкырат. Анда каарманыбыз салютту жандырбалкасы менен жандырып, кызы экөө кубанышып, бир канча убакыт болсо дагы күлүп жайнашып, бактылуулук мүнөттөрдү өткөрүштү. Бирок бул түндөн кийин кичинекей кыз эртеси күнү эле бир аз жөтөлүп калат. Анткени мындай оору учурунда баланын иммунитети өтө төмөн болуп, бир аз эле зыяндуу нерсе болсо дагы ооруп кала бериши толук ыктымал. Бул убакта Дэрил кызынын буга чейинки айткан сөздөрүн изилдеп, Аполлон 1 деген космоско учуучу кеме тууралуу маалымат таап, анын чындап эле учуу учурунда өрттөнүп кеткендигин жана кемеде Джонс деген учкуч бар экендиги тууралуу билет. Ошол учурда гана каарманыбыз маселе жөндөн жөн эмес экендигин түшүнө баштады окшойт. Ошондуктан Дэрил мурда жашап өткөн адамдын кайра жаралуусу тууралуу изилдей баштап, бул тармакта күчтүү билген окумуштуу Дэвид Фишер тууралуу маалымат табат. Кажется, Эбби помнит свою прошлую жизнь. Анда каарманыбыз бул тууралуу аялына айтып, болуп өткөн нерселердин бардыгын түшүндүрүп берсе, аялы Дэрилдин сөзүнө маани бербей, кызыбыздын мээси жаракат алгандыгын билесиң го.
Дарыгер Эббинин жүрүм турумунда адаттан сырткары нерселер дагы болушу мүмкүн деп айткан. Ал кечээ эле мага көпөлөкмүн деп айтты. Анын сөзүн анчалык эле олуттуу кабыл ала бербе десе Дэрил такыр болбой. Анда эмне үчүн ал мен космоско учуучу Джонсмун деп айтты. Анан дагы Джонс учуу учурунда Аполлон 1 менен өрттөнүп кетептир. Бул маалыматтар интернетте бар экен. Бул деген бизге пайда да. Кызыбыз оорудан көз жумгандыгы менен ал чындыгында өлбөйт. Башка дене менен төрөлөт десе муну уккан Джен дароо эле күйөөсүн алып алып жөнөп, шаарчадагы чиркөөнүн бирине барып чиркөөнүн кызматкерине жолуктурат. Анткени Джен күйөөсүн катуу чарчап оюну ар бале келе баштаган окшойт деп дем салдырып коюуну чечти. Бирок Дэрилга чиркөөнүн кызматкери кандай сөздөрдү айтса дагы анын кулагына такыр кирбей. Чиркөөнүн кызматкери менен олтурган мезгилде дагы интернеттен тапкан маалыматтар оюнан такыр чыкпай жатты. Бул убакта кичинекей кыз Джендин апасы менен калган болчу. Анда Эбби таянесине мен эмне жакында өлөмбү деген суроону берет. Анда таянеси акылдуулукка салып, кызым, сен эч кабатыр болбо, бир күнү бул дүйнөдөн бардыгыбыз кетебиз. Таятан көз жумуп азыр бейишке кеткен, биз дагы бул жактан кетсек бардыгыбыз бейиште чогулабыз. Ал нерсени ойлонбой эле кой деп кайрадан кичинекей кыздын көңүлүн көтөрөт. Дэрилдин болсо оюнан буга чейин кызы айткан сөздөр такыр эле кетпей, ал Дэвид Фишерге коңгуроо кылып, анын бош эмес экендигин билип байланыш сандарын калтырып коңгуроо кылуусун суранат. Бир күнү ошентип Дэвид Фишер өзү коңгуроо кылып каарманыбыз менен баарлаша баштады. Анда Дэрил бардык нерсени айтып берген мезгилде Дэвид өзүнүн дарегин берет. Бул убакта Эббинин ичи ооруп тамакка табити болбой, эчтекеге көңүлү жок болуп жаткандыктан Джен аны көтөрүп төшөгүнө алып барып жатып алышкан болчу. Анда каарманыбыз дароо эле досу Митчеллге жолугам деп үйүнөн кетип, Митчеллге барып унаасын аялына таштагандыгын айтып, досунун унаасын сурай баштайт. Анда Митчелл каарманыбыздын бир нерседен катуу кабатыр экендигин көрүп, анын эмне болгондугун сурап, бир мезгилде Дэрил Митчеллге дагы айтып берсе, Митчелл такыр эле ишенгиси келген жок. Досу ар кандай күмөндөрдү айтып, балким кызын китептен окугандыр же болбосо сыналгыдан көргөндүр. Эми кимдир бирөөдөн жөн эле бул маалыматтарды угуп калгандыр да десе, Дэрил такыр эле болбой, досунун унаасын алып алып эле Дэвидтин үйүнө жөнөдү. Бул убакта Джен кызынын көңүлүн көтөрүп, ал каалаган оюндарды ойношуп, көңүлдүү маанайда убакыт өткөрүшүп, акыр аягы кичинекей кызды уктатып дагы коет. Дэрил болсо бир нече саат жүргөндөн кийин гана Дэвидтин үйүнө жетип барды. Анда Дэвид өзү тууралуу айтып, мен дүйнөдө 2000дей жаш бала менен баарлашканмын. Алардын бардыгы буга чейинки жашоосун кадимкидей эле эстешип, өмүрү көрбөгөн адамдардын аттарын дагы айтышып, эң кызыгы кээ бир балдар мурдагы жашоосунда бирөөнүн колунан өлгөн болсо ким өлтүргөндүгүн дагы айтып берген учурлар болгон. Анан дагы менин эсебим боюнча адам өлгөндөн кийин кийинки жашоосунда кайсы жакта жаралгандыгын эсептеп чыкса болот. Андан көрө мен сизге видео тасмаларды көрсөтөйүн деп кассетасын даярдай баштайт. Бул убакта Джен апасы Ева менен сүйлөшүп олтуруп, Дэрилдин башкача болуп өзгөрө баштагандыгын айтып, ал түшүнүксүз эле бир балеге ишенип алып ошону изилдеп жүрөт. Мага Эббинин дагы оорусу аз келгенси, эми Дэрилдин дагы жүрүм туруму жүк боло турган болуп жатат. Деги эмне деген тагдырга туш болдум деп апасына ичиндеги күйүүтүн айтып ыйлап дагы жиберет. Бул убакта Дэвид Дэрилга өзүнүн ой пикирин түшүндүрүп жана ар кандай тажрыйбаларды өткөрүп, түшүнүксүз эле бир балелерди жасап, Дэрил анын кылып жаткан ишине такыр эле башы жеткен жок. Ал аз келгенсип Дэвид тажрыйбаларынын биринде теннис тобун чапкылап жатып, топ каарманыбыздын көзүнө тийип, Дэрил ошондо гана Дэвиддин жөн гана өрдөктөрдө учура берет экендигин түшүндү окшойт. Анткени ал адам өлгөндөн кийин кайра башка денеде тирилиши мүмкүн дегендиги менен так жана кесе далили жок экен. Ошондуктан Дэрил аны үйүнө жеткизет дагы, мен сизге өзүм коңгуроо кылам деп кетип калды. Бул убакта кызынын кайгысын уккан Ева жергиликтүү тескөөчү Биллди чакырып, Дэрил менен өзүң сүйлөшчү деп тескөөчүдөн жардам сурайт. Анда тескөөчү каарманыбыз унаасы менен келе жаткан мезгилде аны токтотсо, Дэрилдан спирт ичимдигинин жыты чыга баштайт. Көрсө Дэрил жөн гана көзүнө топ тийгенде спирттен шыбап койгон экен. Бирок тескөөчү бул нерсеге ишенбей, мас абалда унаа айдаганга болбойт деп өзү менен алып кетет. Привет, милая. Ошентип каарманыбыз бир нече күндөн кийин гана кайтып келип, шаарча өтө чоң болбогондуктан элдин ортосунда ушак пайда болуп, Дэрил келесе болуп калыптыр деген дагы сөздөр чыга баштайт. Ал эле эмес, кээ бирлери Дэрилди калдыр болуп калган окшойт деп ойлонушуп, Джен дагы Дэрилга капа болуп бир нече күн сүйлөбөй жүрдү. Бир күнү каарманыбызды досу Митчелл чакырып, сен менин унаамды алып кетип кайрадан алып келе бербедиң. Айып унаа токтотуучу жайдан өзүм алып кеттим. Деги сага эмне болуп жатат досум? Сенин кызың ооруп өлүм алдында экендигин менден жакшы билесиң. Ар кайсы нерселерди ойлонбой келинчегиңе жардам кылып үйүңдө болчу. Болду эми мындай түшүнүксүз нерселерге башыңды оорутпа десе, каарманыбыз досунун сөзүн туура көрүп, акыл эсин жыйнап кайрадан эле өзүнө келди окшойт. Бирок биз бул жерде Дэрилди толугу менен түшүнсөк дагы болот. Анткени кызы ооруп аны өлүмдөн сактай албастыгын түшүнгөн Дэрил ар кандай жолдорду издеп, ал башка денеде жарала турган болсо кызымды дагы бир жолу көрөмбү деген үмүтү болду окшойт. Эми кандай болбосун, Дэрил аялы менен дагы жарашып, алар мурдагы нукка түшүшүп, экөө тең кызынын жанында болуп, анын канча өмүрү калды белгисиз айтор жакшы мүнөттөрдү өткөрүп жатышты.
Адатта үй бүлө жекшемби күнү биригип алышып чиркөөгө барышмак. Бирок Дэрил бул жолу биз кызым экөөбүз үйдө калабыз деп Джен өзү гана чиркөөгө кетип, чогулгандар чиркөөнүн кызматкеринин сөзүн угуп сыйына башташат. Бирок Дэрилдин кызы менен үйдө калуунун себеби такыр башкада экен. Көрсө ал буга чейин Дэвидке коңгуроо кылып ушул күнү үйдө эч ким жок болгондуктан атайын чакырып, ал адамдар менен келип эле Эббинин үстүнөн тажрыйба башташат. Алар атайын аппараттарын көтөрүп келишип, аны Эббинин башына кийгизип, шаймандарын жандырып эле түшүнүксүз бир ишти башташты. Бул убакта чиркөөдө жүргөн Джен өзүн жаман сезип, дароо эле ал жактан чыгып жөнөп, бир нерсени сезгендей апасы менен биргеликте эле унаасына олтуруп алып үйүнө жөнөгөн. Алар үйгө келип эле короодо турган бөтөн унааны көрүп чочуп кетишип эле үйгө чуркап кирип, болуп жаткан тажрыйбаны токтотуп, ал жака келген Дэвидти адамдар менен кошо коолап жиберишти. Анан дагы Джен күйөөсүнүн кылган ишине жини келип, бизди тынч койчу. Бул эмне кылганың деп урушса, каарманыбыз үйдөн кетүүгө туура келип, азырынча үйгө келе албастыгын түшүнүп, итин ээрчитип алып мейманканалардын бирине барып жатат. Ал аялына коңгуроо кылайын десе, кайненеси Ева алып аялы менен такыр эле сүйлөштүрө койбой, Дэрил байланышты өчүрбөңүз дегенине карабай эле өчүрүп кое берди. Бул убакта Джен Эббини карап жаткан болчу. Бир кезде Эбби сөз баштап, апа мен космоско учуучумун. Сиз менин үйүмө качан келесиз деп эле Дженди дагы таң калтыра баштайт. Анда Джен сенин үйүң каякта десе, Эбби жооп берип, менин үйүм Хьюстонда. Үйүмдүн түсү сары, ал жакта атам жана апам бар, жана сиз барсыз. Анан дагы космоско учуучу ракетам бар деп айтат. Бул убакта Дэрил эртең менен ойгонуп, итин алып алып кайрадан үйүнө келе жаткан эле. Ал буга чейин досуна мени алып кетчи деп коңгуроо кылгандыктан Митчелл жолдо келип калыптыр. Дальше не повезу. Спасибо, Мич. Үйүнө жеткен каарманыбыз чуркап кирип эле аялынын жанына барып, андан кечирим сурап, мени кечирип койчу Джен, мен силерге аябай эле түйшүк болдум окшойт. Болгону мен кызымдын өлүм алдында жатканына чыдай албай арба эле оюма келип жатат. Мен дагы кызыбыздан айрылгым келбейт да десе, Джен күйөөсүн кечиргендигин айтып, сен айткан сөздөрдү Эбби мага дагы айтты. Ал Хьюстондо жашап, атасы жана апасы бар экен. Анан дагы космоско учуучу ракетам бар, сиз дагы үйгө келиңиз деп мени конокко чакырды. Мен эми сени түшүнүп турамын деп экөө бири-бирин кечиришип, кызын карап эле олтуруп калышат. Ошентип бул окуялардан кийин арадан 3 жыл өтүп, кичинекей Эбби бул дүйнө менен кош айтышып, Дженнинин жаңыдан боюнда болуп, эки каарманыбыз унаасына олтуруп алып эле Хьюстонго жөнөшөт. Көрсө алар буга чейин Эбби тирүү кезинде айткан Хьюстондо жайгашкан сары түстөгү үйдү табышып, ал жерге Эбби ойноп жүргөн ракета оюнун белекке таштап эле кетип калышат. Каармандарыбыз белекти эшиктин алдына коюп, эшикти такылдатып кетип калышкандыктан, бир мезгилде эле эшикти кичинекей Нариста ачып, жанагы баштыктын ичинен ракетаны алып кирип кеткендигин көрөбүз. Сыягы Эбби чындап эле эми жаңы дене менен төрөлгөн окшойт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Андыктан достор, бул дүйнөдөгү эң мыкты байлык ден соолукту жакшы карайлы. Антпесе ден соолукта мүчүлүштүк болсо, бул дүйнөнүн таттуулугу толугу менен эле жоголуп кеткидей. Эми кандай болбосун достор, кийинки тасмага чейин аман бололу. Скажи, я умру. Все умрут, дорогая.